Жакшынакай жакшынды кыздар экен. Мындай ишке эмнеге барат я? Келдиңби? Келдим. Маршрутка тыгылыштым эле, киши толтура араң келдим эле. Башымсын ооругандан алаксыйын деп телевизор көрүп аткам. Апа, мен сизге дарап келдим. Температураңыз түшүп калдыбы? Ооба, түшүп калды. Бир аз бар дагы эле. Сине башымсын ооруп. Келин ударын ичип алыңыз, ушу бак түшүрөт дейт. Апа, Сабина какта? Тигил үйдө ойноп атат. Апа, калган дарыларды мал мен ичип туруңуз, Апа, мен дегенчи, кыргыз элиме кызмат кылган, жетим жесирлерге, мүмкүнчүлүгү чектелген адамдарга жардам берип, убагында тамактанганды, мал менен уктаганды, айтор баарын убагында ден соолук үчүн пайдалуу нерселерди кылган өзүмдүн клиникамды ачам. Анан жана сизге окшоп ооруп атам, өлүп эле калат окшойм дегендерге, эже, эмне эле өлүм менен ооруну айтасыз? Андан көрө жакшылыкка умтулуп, жакшы нерселерди эстеп, ден соолугуңузга карап, анан жашоону сүйүш керек. Жашоону сүйсө деген сүйүү бул баардык нерселерди жеңип чыгат. Андан көрө жашоону сүйүп жакшы жашабайсызбы? Ишениңиз, баары жакшы болот. Садак деп айтмакмын. Сен ооруган адамдарга ушундай жакшынакай сөздөрдү айтып берсең, алар бат эле айыгып калат го, анан дүйнөдө ооруган киши жок болот да. Жакшынакай тилегиң бар экен, садагың кетип калайын десе. Кызым, жакшылыкка умтулган адам жакшылык табат. Анан жанагы жаман жолго түшүп тапкан байлык эч пайдап келбейт. Сен да Кудай бурса бул тилегиңе жетесиң. Оюңду эле өзгөртүп салбасаң. Баса, окууңа бардыңбы? Эртең барам, апа, бүгүн бара албай калдым. Апа, билесизби, мен тиги Клара деген дос кызым бар эмес беле? Ооба, билем. Эмне болуптур? Апа, чочусу, эч нерсе болбоптур. Тиги иштери жакшы болуп аткан окшойт. Барганда сүйлөшөбүз деп койду, келип кетем дейт. Келсин, мен да көптөн бери көрө элекмин да. Чериңерди жазышып алгыла. Апа, карачы кукламды. Буду жак жагалы жок. Мага жаңсап берчи. Сабина, бир келчи. Сен алдагынтип ар кайсын көрсөт, апам башын оорута бербей макулбу? Сен жакшы, акылдуу кыз болсоң, мен сага баарын сатып берем. Сүйлөштүкпү? Экинчи антпе? Жазгүл! Апе, Клара келип калды окшойт. Жазгүл! Жазгүл! Кандайсың? Жакшы, өзүң кандай? Жакшы. Ёлки. Клара, вообще дайыным жок. Каякта эле жүрөсүң? Жакшы, жүрөм. Айша апа кандай? Жакшы. Атайын убакыт бөлүп келдим да. Жүрү. Кандай өзүң кандай? Талгаңдар эле сүйүнүп кеттим. Ошону айтсаң, канча болду, блин. Кандайсыз, Айша апа? Денсаулыктарыңыз жакшысызбы? Бала, мен болсо жатам. Бир күн оору, бир күн со. Бул Жазгүлгө бактырып коюп эле жатам. Айша апа, кой антип оорубаңыз. Сабиночка. Кандай, жакшыбы? Аябай чоң кыз болгон турат. На, бул сага. Рахмат, ата солке. Эчтеке эмес. Айша апа, муну атайын сизге алып келдим. Бул эмне? Бул деген абаны нымдаштыруучу аппарат экен да. Эме жанагындай сасык тумоо, аркыркы оорулардан. Бактылуу бол. Жөн эле койсоң болмок. Коюңузчу. Өзүң кандайсың? Иштериң жакшыбы? Жакшы. Ата энең жакшыбы? Жакшы, жүрүшөт. Баары жакшы. Баары жакшыбы? Сен эмне отурасың? Тур жакшыраак тамак жаса. Жок, убар болбой эле бол апа. Тиги такыр эле убакыт аз. Бул Жазгүл менен сүйлөшүп эле кайра эле кетсем. Апе, жаман эле келдиң го. Жатып кетпейсиңби? Көптөн бери жолугуша элексиңер, жакшылап сүйлөшмөксүңөр дегенде. Айла жок. Мейли анда. Баарынан жүрөм да сүйлөшөбүз. Сүйлөшүп алгыла.
Сагындырып эле жоксуң. Көрүнүшүң тим эле шикарно. Жумушуң жакшы го дейм. Аскар кандай жүрөт? Сүйлөчү, кызың кандай жүрөт? Кызың төрөлгөндөн бери көрө элекмин вообще. Жакшыбы баары? Анын эмнесин айтасың? Аскар экөөбүз могу акыркы жолу урушуп, ал мени бычактап, бир өлүмдөн калбадымбы? Ошо анан канча 3 айча больницада жатып чыктым. Ошо анан билбейм эме, жакшы эле аракет кылдым, жакшы эле жашайын кой деп элаттым. Такыр болбой койду, көрсө ал деген Болбойт да. наркотик сайын жүрчү экен да. Ошо аны билгенден кийин такыр жашоо мүмкүн болбой калды да. Ал өзүнүн жашоосу менен, мен өзүмдүн жашоом менен азыр наркотик менен түрмөгө камалып кетти. Кызымды болсо өзүм алгам, тиги апамдарга алып барып бергем. Ошо. Жаман болгон турбайбы? Азыр ден соолугуң жакшыбы анан? Ооба, жакшы. Жакшынакай эле. Мен да 3-чү курс болуп калдым азыр. Эптеп окуумду улантып атам. Анан бир машинка таап алгам, заказ алып иштейин деп. Кыйраткан заказ деле жок. Өзүң көрүп атасың, апам да ооруп атат. Же үйдү кеңейтип кичине ремонт кылып алайын десең акча жок. Же нормально жумуш табайын десең тааныш билиш керек экен. Тааныштык катыш деле жок, өзүң билесиң. Ушу проблемалар качан бүтөт билбейм. Доске, ал проблемалар айылда да бар, шаарда да бар. Хотя бул проблема бүт өлкөнүн эмеси, проблемасы да. Коррупцияны жоюп, биздей мына адамдарга нормально шарт түзүп берип дегендейчи. Бирок Доске, мына ошо проблемаларды биз өзүбүз эле чечишибиз керек. Өзүбүз кантип чечсек? Ошо кыскасы мен зарплатасы жакшы жумушта иштеп атам. Ал кандай жумуш экен? Эмне оорбу? Кандай десем, Доске, ал жакка дипломдун эч кандай кереги жок. Ал жакка эң башкысы моралдык жактан, анан физикалык жактан күчтүү болуп, тил алчак болушуң керек. Ооба, экөөбүздүн толтура максаттарыбыз бар болчу. Бирок сен жана окууну бүтсөң баары бир деле тааныш билиш керек да. Туурабы? Аны деле туурабы. Андан көрө кур мечтанияларың токтот дагы, иштеп тиги Аяш апама жардам бер. Макул иштейин. Эмне ал, эмне иш, компаниябы? Жок. Компания деле эмес. Мына мени көрүп атасың? Кандай гана шикарно, ошондой болосуң сен. Түшүндүңбү? Эмне айтчы деги жашырбай эле бирдеме иштейм, макул, мен азыр акча керек мага. Аябай жакшы жумуш. Просто тиякта нормальный клиенттер бар. Эмне клиент? Обслуживать этишиң керек. Клиенттерди кафеде обслуживать этет да, кызыксың го? Жок. Кандай десем эми? Дене саткан. Эмне деп атасың сен? Доске, азыр тамашалап атасың же, чын айтып атасың? Мен вообще ишенген жокмун. Күлөсүң го? Жок. Сен жаман. Досум. Жок. Ужас, сен эмне айтып атасың? Вообщесиң го? Жок, ал дегеним. Что? Сүйлөчү. Жок, чын айтып атасың же, жөн эле тамашалап атасың? Жок, уксаң мен сага ишенген жокмун, жинди болбочу вообще. Зато мощный жашайсың да, жыргап жашайсың да, зато нанга жетпей жүргөнчө шикарно жашайсың. Койчу шикарноңду. Сен мага ошону предлагать этип атасыңбы? Жинди го, меңден айнаган. Зато кызыңды көтөрөсүң, апаңа жардам бересиң. Жүрө бер анда алдыңын тепти жыртык байпак менен. Апи, вообщесиң го, мен сенден мындай күткөн эмесмин вообще. Доске, уксаң. Баары өзүң. Эч жаман жери жок, мен иштейм. Жаман жери жок, кандайча жаман жери жок? Жаман да, апи, сен кызыксың го. Уксаң, жазгыла, мен любой эле кызга предлагать этпейм мен. Любой кызыңа айта бер, именно мага предлагать этпей эле кой, ладно? Сен мага ошону айтайын деп келдиң беле? Ичкен, жегениң шикарно, жашаган жериң шикарно. Койду мен, койчу шикарноң менен өзүң жашай берейин. Жок, уксаң, Доске, пожалуйста, уксаң келсем. Койчу, апи, сен Доске, уксаң, мен сонун. Главное, вообще макул болсоң эле бүт баары жакшы болот. Уксаң, мен досум. Макул, өзүң ойлосоң мен кантип макул болом? Аба апам монтип жатса мен Доске, мен любой эле кызга айтып отурумбу? Сага айтып атам досум деп. Мага жакшылык кылып ушуну айтып атасың. Өзүң жашнакайсың. Мен жашнакай эме жигиттер менен сүйлөшүп, сен тааныштырам. Доске, жакшынакай жигиттер менен ошака жакшынакай жигиттер келет дейсиң. Интересно вообще. Доске, мени туура түшүнсөң, досум, ойлонуп көр. Билесиң го, Доске, мен сени аябай жакшы көрөм. Баары жакшы болот.
эч камсанаба. Түшүндүңбү? Кой андан көрө мен кетейин. Жакшылап ойлонуп, жанагы мен айткан адреске кел. Түшүндүңбү? Өзүм тосуп алам. Келгениңе рахмат, жүрү, мен сени узатып коеюн. Шашып атканда баары чапкалап сабакка жетишим керек. Канча болуп кеткен саат. Жазгүл. Апа, не oldu? Өзүңө келчи, көзүңдү ач. Апа, көзүңдү ач. Апа, бар соп келчи. Апа, көзүңдү ач. Мен жаңда болгом. Не oldu, апа? Кыйнап бүттүм барбы? Апа, айтпайчы. Атаңа телефон чалчы. Атаңа? Эмнеге, апа, азырбы? Өлүп кала электи айта турган сөз. Апа, койчу, жаман сөздөрдү айтма. Çalam hazır. Болду. Өлбөйм. Айтпайсың ба? Эмнеге чакырдың? Биз экөөбүз жакшынакай эле бири-бирибизди сүйүшүп турмуш курдук эле. Бирок ата энебиз келишип, ар кандай ушактарга ишенип минтип ажырашып тындык. Көп сөзүңдү коюп, тока жердерин сүйлөчү. Баламды алып кел. Чындыкты сен айта албасаң, мен айтайын. Эмне көп барабыз барбы? Экөө бири-бири менен качышсын. Эжеси менен качышсын. Өзүм кыйнап өткөн кеткен эстей бербечи, ансыз да оорулуп бүттүм. Ата суранам, апамды жакшылап бир дарылатыпсак эле жакшы болуп кетет. Суранам ата. Алып келчи баламды. Алып кел. Вот именно. Буга чейин өзүңөр багып келдиңер. Туурабы? Сен өзүң чыйрак кызсың, акылдуу кызсың. Акчаны таап апаңа лечение таап берип атасың. Ошентип эле бага бер. Менден так эчтеге үмүт этпегиле. Сиз коркпой эле коңуз, мен сизден эч нерсе сурабайм. Апам лечениясы үчүн өзүм кам көрөм. Болгон апамдын оорусу максатты көргүсү келип атат, түшүнүп атасызбы ата? Балаң кааласа алып келем. Балдар деген бизге Кудайдан берилген белек экен. Же баланын дамын силер татпадыңар, же ата эненин дамын биз татпадык. Силер кандай адамсыз ата? Эми балаң айтам. Кааласа келет. Алып келет. Мен баламды аябай сагындым. Алып келчи. Суранычы ата. Баяңар дагы баштадыңарбы? Элиң тураңдар, силерден топ жок. Түшүнсөң, мен мынча акчаны көргөн дагы, алган дагы эмесмин. Бул жигит болгону биз менен иштечү. А Кайрат байкушум болсо эч жаман ойлобостон кол коюп бериптир да. Аны пайдаланышты да акыры жок кылышты. Бул жигиттин ата энеси күнүгө мага телефон чалып сурайт. Мындан башка кылып айта албайм. Эже, ата энем эмне деп айттыңыз? Сен бир жумага Алматыга кеткен деп койгон. Топ-туура айтыптырсың. Билесиңби азыр? Кийим, тамак аш менен эле эмес, адамдар адамдарды сатып бизнес кылып калышкан.
Сенин оюң эмне, ачык айт. Бул жигитти кулчулукка сатам, Алматага. Эмне? Эмне деп атасың? Кулчулукка? Сен ойлонуп сүйлөп атасың? Бул деген үйлөнө элек жап-жаш бала. Мен мунун ата-энесинин убалына калгым келбейт. Тарчы колуңду. Сен түшүнбөгөн кандай акмаксың. Кой. Тарт колуңду. Тарт. Мына, эми өзүңө келе баштадың. Ошон үчүн айына $500 төгүп турасың. Уктуңбу? $500? Мен башкаларды тааныбайм да, билбейм да. Ким кимди алдап жүргөнүн да билбейм. А сени тааныйм. А бул жигитти анан кой берем. Азыр сен машинеден түш. Кой берчи. Сөз бүттү. Түшүндүң да. Ой, Кандай? мен шашып кетип аткам. Кайда кетип атасың? Мен академический отпуск алдым. Тем более мен окуумду таштайт окшойм. Неге ушунча жыл окуп эми кетейин деп атасың ба? Сен аны түшүнбөйсүң барыбир. Ладно, Мен да. Жарым саат өтпөдү. Мен кечиккенди вообще терпеть не могу. Же башка кыздар чакырайлы, давай. Отуңуз байке, ал кыз красавица кыз. Күтө туралы, келсе өкүнбөйсүз. Көрөсүз го? Айтсаңыз байке, бул жака келгенсиздин себеби эмнеде? Же чисто рахат алыш үчүн эле келесиз? Сен кандайсың сен? Мен 5 жыл болдум Россияда. Аякта билесиң, бир квартирада 15-20 киши отурат. Шарт жок. Нормалдуу жатканга шарт жок. Бирөө келет, бирөө кетет. Ал ошондон операция да болуп койбоду. Операцияда кийин мамиле жок. Амында эмне ойлойсуң? Бизнес деле бар, жумуш деле бар, бүт баары бар. Акча деле бар. Бирок жыныстык мамиле жок. Сен өзүң айтчы эмне кылыптыр? Мен ата-энем бир кызга үйлөндүрүп эле салган, кыйнап эле. Ошо башында жакшы эле аракет кылдым, бирок болбойт экен такырчы. Андагы характери башкача, меники да башкача. Ага деле боорум ооруйт бираз. Эми канча дагы ал деле бирөөнү сүйүп жашагысы келет болуш керек. Кээде жумуштан келесиң чарчап келгенде тили узун, ар нерсени сүйлөйт. Мен да кичине төпөштөп коём. Нормаль эс алгым келет. Мен келем ошого. Байке келди ошо дейлер. Кыздар келди. Сен эмне кечигип жүрөсүң? Клиент жарым сааттан бери күтүп атат. Сен зарплатаңды 40 мың, туңгу. Эскертип коеюн, клиент бир аз кызуу. Жакшылап мамиле кыл. Сен акыркы күндөрү пассивный болуп кеттиң. Клиенттердин баарын бүт подбайт кылып атасың.
Алло. Алло, эже, Да. кандайсыз? Ден соолуктарыңыз жакшыбы? Жакшы. Эже, келишимди сулуу кыздардан таап эртирип жөнөтпөйсүзбү? Аха. Айына эмгек акыңыз $1000 кечиктирбей салып турабыз. Эже, Жакшы турбайбы? Кыздардыкычы? кыздардыкы айына $500. Болбогон аз акча деле иштеп жүрүшпөйбү? Андан көрө бул жакка келсе акчаны көп таап, машина, үйлүү, малдуу болушат. Кийген кийимдери, тамак аштары кенен болот да. Зато сизге да мага да ал тургай алардын өздөрүнө да жакшы болот атпайбы? Ооба, макул, сүйлөштүк анда. Болуп тур анда. Мага тияктан телефон чалып калсын дагы параллельныйдан. Хорошо, Азыр. макул, аха. Алло. Ооба, мен угуп атам. Ооба. Кыздарбы? Ооба, бар. Силерге кайсы курактуу кыздар керек? Канча кыз керек эле? Кыздардан эмне өзүңөр алып бересиңерби? Күтүп атасыңар тышта. Азыр даярдап чыгарам кыздарды азыр мен. Азыр. Болуп тур анда. Күтүп турсаңлар. Куда поедем? Куда хочешь, туда. Поехали. Жазгүл, сен жакшы келиптирсиң. Эмне себептен ушундай жолго түшүп кеттиң? Себебин айтып бере аласыңбы? Эже, ата-энем ажырашып кеткен. Апам болсо оорулуу. Атам бизге эч кандай жардам көрсөтпөй койду. Анан угушумча апам менен ажырашкандан кийин башка үй бүлө күтүптүр. Бирок ал менен деле жыргатып жашабаптыр. Кээде арак ичип келип, биздин тынчыбызды алат. Ансыз келгенсип менин жолдошумду да өлтүрүп кетишти. Менин кызым менен жалгыз калдым. Анан кийин бул жашоодо вообще чындык жок экен. Жана жолдошумду өлтүрүп кеткендер акча төлөп кутулуп кетишти. Жок жерден бирөөлөрдүн айынан карыз акча төлөп жашап келем. Ошол акчаны азыр ушу күнгө чейин төлөй албай келатам. Мен ойлогомда ушул жол менен кутулуп тынч жашайт экенмин деп. Бирок андай болгон жок. Тескерисинче башыма азаптын баарын үйүп жашоом ушундай уланып атат. Жазгүл, сенин атаң эмне ушундай жол менен акча тап деп айтты беле, же бул сенин өзүңдүн чечимиңби? Жок, атам антип айткан эмес. Муну мен өзүм чечкем. Себеби апамды дарылатыш керек болуп калды. Тиги мыкаачылар мени да өлтүрүп кетсе, кызым жетим калат деп ойлодум. Эми мойнума салган акчадан кутулайын деп ушул жолго түшүп калдым, айла жок. Ошол сенин ойлогон чечимиң менен азыр каалагандай жашап жатасыңбы? Жок эже, таптакыр туура эмес. Ишенсеңиз мен ошол ар бир иштегенде өзүмдөн жийиркенем. Өзүмдү өзүм жек көрөм, өзүмдү жалгыз сезем. Эч кимге кереги жоктой сезем. Өзүмдү ушунчалык кир сезем эже. Кыргызда макал бар. Жаңылбас жаак, мүдүрүлбөс туяк болбойт деген. Ансыгандай сен өзүң жасаган ишиңдин бүт баарын кечирип, өзүңдү өзүң кечиришиң керек. Баардыгын унутушуң керек. Анан жаңы максат, жаңы жолду тандап алып жашашың керек. Кудай бизге адамдарга колун сунуп батасын берейин деп турат экен. А биз адамдар болсо чечимди өзүбүз кабыл алат экенбиз. Кудай деген сени сүйөт. Ар дайым сага жардам берейин деп турат. Сен ошону түшүнүшүң керек. Туура айтасыз эже. Чечим өзүмдөн. Өзүм түшкөн жолдон өзүм чыгышым керек. Абдан жакшы чечим. Буга чейин максаттарың бар беле? Ооба, бар болчу. Эми ошого аракет кылып жетсе болобу? Болот. Рахмат сизге эже, мага ишенип мени ушунча укканыңызга. Эч нерсе эмес Жазгүл. Экөөбүз сүйлөшкөндөн сен өзүң үчүн эмне алдың? Эң биринчиден бул жолду өзүм тандаганымды түшүндүм.
Мен буну үчүн атама да башкаларга да таарынбайм. Мен атамды кечирдим. Экинчиден, мен туура жолго түшкөнгө, жаңы жашоону баштаганга эч качан кеч эместигин түшүндүм. Ал эми үчүнчүдөн, өзүм койгон максаттарымды эстедим. Кудайым буйрса ошол максаттардын баарына жетем. Мен сага ишенем. Сен акылдуу, сулуу, чечкиндүү, аракетчил кызсың. Баардыгы жакшы болот. Мен сага ийгилик каалайм. Рахмат эже. Сизге чоң рахмат. Жакшы калыңыз. Жакшы бара кой. Кандай барып келдиңер? Жакшы. Өзүңөр кандайсыңар? Ой, биз баягыдай эле веселая компанияга билесиңер. Кайсыл жерге бардыңар? Клубка бардык. Энди сонун эс алып келип турбайсыңарбы? Жакшы эле буйрса өзүнчө. Биз деле жакшы эс алдык. Кыздар кандайсыңар? Настроение кандай? Жакшыбы? Даярсыңарбы? Даярбыз. Мен бир аз ооруп жеттим эле. Ооруп атасыңбы? Эмне баягы? Баягы эле үйдөгү проблема, ден соолукка деле убакыт жок. Ата-эне кандай? Ата-энем баягы кредит менен эле. Менен болсо компьютерден баш чыкпайт. Балага бөлгөн эч кимдин убактысы деле жок. Азыр деген ата-эне балдардын проблемасын чечпей алган карап. Бирок биз аны чечип койсок болот, ал проблеманы. Жакшы врачка көрүнөсүң, лечениянын баарын бүтүрүп ал. Билеттер дайын болду беле? Билеттер даяр. Так, бул сенин билетиң. Деги бир эртерээк Бул сенин билетиң. Бул сенин билетиң. Мен кетпей калдым. Кандай кетпей калдың? Эмки поток менен кетесиң да? Жок, эмки поток менен дагы эмес, мен таптакыр кетпейм. Мен ушундай чечтим. Кандай чечтим? Мен жакшылап ойлондум, ушундай чечтим. Сен чечкениңе мага плевать. Сен контракттасың, сен билесиңби? Мен түшүнөм контрактта экенимди, баарын түшүнөм, бирок мен кетпейм. Сиз да мени түшүнүп коңуз, мен кетпейм. Канча адамды күттүрүп атасың сен? Сен ойлонуп сүйлөп атасың деги? Мен ойлонуп сүйлөп атам, мен ойноп сүйлөгөн жокмун. Мен баарын ойлонуштурдум. Мен өз жашоомду өзүм чечем. Түшүнүп атасызбы? Мен кетпейм. Сиз кандай көндүрбөңүз, мен баары бир кетпейм, кечирип коюңуз. Сен түшүнгөн жоксуң, отурчу. Сен мындай кыларын билгенде мен башкача сүйлөшөт элем сен менен. Сен контракттасың, сен билесиңби ошону? Билем, мен контрактта экенимди билем, бирок мен кетпейм. Сиз мени көндүрбөңүз. Билсең эмне деп сүйлөп атасың анда сен? Канча акча кетти бу? Канча убакыт кетти? Канча түшүнүп документ атам, кетти? убактыңызды баарын түшүнүп атам, бирок мен кетпейм. Сага көп акча кетти. Сен ошонун баарын билип Билип атам, атасыңбы? мен баарын токтото албайсыз, мен кетпейм. Отур, ушундай кылат белеңсиң, а? Менден бир дагы. Кой бериңиз. Эч качан отказ кылган эмес, түшүндүңбү? Эй, кыз. Эми сен менден согуп алам деп ойлобогун. Колуңду тарт. Sen neresi? Bu niye kılganın akmak? Ben sen adam kılganın bilesin mi? Sen gelgende ne olup geldin hele? Niye isteyirsin ya? Adamsın mı yoksun bu? Unutup kaldın mı bayağı günlerinde ya? Nasıl bayağı kal sen? Yaxşılıkka jetpey kal вообще. Akmak durbaysın mı jetken? Ben senin tüyüme jeter var mı? Ой, кандай жок турган. Эмне ойлогон эмес, жакшы расмет. Соңуз кандай? Кандай жакшысың? Жакшы. Өзүңүз кандайсыз? Өзүңүз жакшыбы? Кандай Эмне сейилдеп жүрөсүзбү? Ооба. Сейилдеп жүрөбүз. Бул Клара досунун кызы эмеспи? Аябай чоңуз болуп калган турбайбы? Чоңой атасыңбы? Анан жакшы жүрөсүзбү? Ден соолугуңуз жакшыбы? Ден соолугум жакшы. Муну бир маал ушинтип
эшке чыгарбаса да болбойт. ооба. Клара иштеп атпайбы Турцияда. Ооба. Айына 30, 40, 50 миңден дагы акча салып турат. Анын тапка салган акчаларынын баарына 4-5 койдон алып, анан мал баккандарга алып барып койгонбуз. Биз ошол ушинтип жүрөбүз. Макул эми. Көрүшкөн жерден учураштырабыз да. Жакшы барабы? Ата-энеңе салам айтып кой. Мейли, жакшы. Алло. Алло? Да, угатам. Жазгүлө. Угатам, Клара. Жазгүлө, сага эмне болду? Өткөндө эле жакшы сүйлөшпөдүк беле? Мындай акчаны, мындай мүмкүнчүлүк Клара, пожалуйста, мен уксаң, сен менин жакын досумсуң, мен сени жакшы көрөм, бирок мындай жол менен акча таппай эле коелучу, суранам, Клара. Мындай проблеманын ушинтип чечилишин мен эч качан каалабайм. Мен таза жашагым келет. Жазгүлө, таза, ыйык болуппу? Эч качан андай болбойт, Болот. Сен эмнеге антип жатасың? Болот. Билесиңби биздин кандай? Ты что, дура, что ли? Еще ты меня подругой называешь, да? Клара, мен уксаң. Бул деген билесиңби, Клара, кой турсаң, сен мен уксаң. Бул деген кесип дагы эмес. Бул деген биздин келечегибиз дагы эмес. Сен түшүнүп атасыңбы? Мен бул жактагыларга эмне деп жооп берем? Блин, ты ненормальная, да? Да пошла ты. Алло? Бул ким? Мен Гүлжигитмин. Жазгүл. Кандайсың? Биздин сага кылган жаман мамилебизди кечирип койчу, суранам. Кечирчи. Чыныгы мошенниктер табылды. Күйөөңдү өлтүргөн адамдар да табылды. Соттор иштеп атышат. Алар сени чакырышат. Сени акчаңды кайра алып бергенге да чаралар колдонуп атат. Суранам, бизди кечирип кой. Ооба, кечирем. Эң негизгиси ошолор табылса болду. Ушул жаңылыкты айтайын дегем. Рахмат. Жазгүл, мен чакырган себебим сага кубанычтуу кабарды өзүңө биринчи айтып коеюн дегеним. Биздин колледжде эң мыкты окуучулардын бири болгондуктан кызыл дипломго кетип атасың. Ошол кабарды өзүңө айтып коеюн дедим. Рахмат сизге да, Гүлмира Сагынбековна. Мен сиздерге да аябай ыраазымын. Чоң рахмат. Алло. Жазгүлүм, келатасыңбы? Баратам. Бол эми эртерээк кел. Тигил жакта тиги балдар да күтүп калышпадыбы? Анын үстүнө бардык нерселерди машинага салып даярдап койдум. Даярдап койдум. Батыраак келип каласың да? Анын үстүнө үйгө коноктор да келип калышты. Кимдер келди? Эми келсең көрөсүң да, өзүң батыраак келсең макулбу? Хорошо, мына баратам. Мейли. Келдиңиздер, жолдон кыйналбай. Жакшы үйүңөр бар экен, айланайын. Жакшы салыпсыңар. Колдон келген аракетти кылдык. Анын үстүнө тиги балдар мээрим жака барып балдарга да кичине колдон келген жардамды кылып атканбыз. Анан тиги Жазгүл келсе барат элек. Ошентип келе эле. Ошентип келе. Абдан жакшы болгон. Өзү ушундай болчу да. Ишиңер ийгиликтүү болсун. Эмне дейбиз? Кандай саламат кой. Келе кой. Кел. Денсаулыгың жакшыбы? Аман сенсиңби? Айланайын десе, мына келгениңе. Жакшы ата, баары жакшы, анан сүйлөшөбүз. Ошондой. Айттыңбы тиги? Айттым тиги. Эмне? Жанагы айтып атпадык беле биз балдарга Бизди карабай. Аякта балдар тим эле бизди чыдамсыздык менен күтүп атат. Силер отуруп туруңар, биз бат эле келип калдык. Хорошо, отуруп турасыздар да. Максат тиги чайдан коюп. Өзүңүздүн үйүңүздө көрөлү. Сиздин үйдө. Максат сен чай пай коюп, тамак сап. Ой, айданайын, чай пай өзүбүз эле коюп ичебиз. Кечке нан жай бербей, чай флеп. Мейли, күтөбүз, тезирээк бар келе койгула. Балдар чамайын, кыздар чамайын. Сен сепиктеп келтиңдеп жүрдүң го мени канча чагып. Жакта балдар күтүп калды го бизди. Күтүп атышат кай. Балдар менен азыр достошосуң, жыргап. Сон сага окшогон кыздар бар жакта. Кызым, өлө көп досту болуп аткансың го.
Чоңойгондо ким болосуң? Доктор болот, көрдүңбү, мамасындай болгон. Келгенде окуйм. Азыр барабыз, жетип да калдык, Кудай буйрса. Мен жакка барганда ырдасам болобу? Болот да. Албетте, сен сонун ырларың бар эмеспи, чын эле. Балдарга кошулуп чогурдайсың. Кайсыл ырыңды айтасың, айтчы. Каалаган ырды айтып оо. Жакшы ырыңды. Мектептен үйрөнгөн ырларын ырдайт. Мына аз калды, Кудай буйрса. Азыр жетебиз. Кандайсыздар? Ассалаумалейкум. Жакшы достор. Кандайсыздар? Балдар жакшыбы? Кандайсыз? Кызым, кел муну ал. Кел муну көтөрүп ал, кызым. Как алып бара? Ай, молодец. Оrak чоң коробканы көтөрөйүн. Жазгүлүм качал. Эмки жумада болсо, бул жак театрдын ороосу утуп калбагыла. Уктап калгыла. Özüm ешқандай мына анан ач.